Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Барыңыздарды Кыргыз Спорт HD YouTube каналына чакырабыз. Жана Грозный шаары Орусиянын Чеченстан Республикасынын Борбор калаасында ACA же болбосо жаңы түзүлгөн Ахмат атсайлыктык чемпионатынын биринчи мелдеши орун алат. Колизей спорттук жайы, кереметтүү спорттук жайлардын бири. Ошол Грозный шаарында жайгашкан эң бир чоң жабык спорттук жай. Жана анда бүгүн кыргызстандык Канат Келдибеков ошол Ахмат атсайлыктык чемпионатындагы алгачкы беттешин жергиликтүү Беркут командасынын өкүлү Хусейн Шайкаевга каршы өткөрөт. Хусейн Шайкаев бүгүнкү күндө 21 жашта, ММА'деги рекорду 6-0. Ал эми Канат Келдибеков 27-де, ММА'деги рекорду 12 жеңиш 3 жеңилүү. Боюн узундугу Шайкаев 167, ал эми Канат Келдибеков 174. Салмагы албетте эки мушкердики тең 61 килограмм. Ортодогу ринг анонсер мынакей эки мушкерди тең тааныштырып болду. Эми акырындап, урматтуу мекендештер, биз беттешти көрүп баштайлы. Канат Келдибеков бүгүн жашыл жана кара кийим менен октагон ортосуна чыккан болсо, Хусейн Шайкаев ал ак кара түстөгү кийим менен беттеш өткөрүүдө. Чындыгында эки мушкердин деңгээли дээрлик бирдей деп айтуудан мен тайманбайм. Чындыгында Канат Келдибеков дагы, Хусейн Шайкаев да буга чейинки беттештерин жогорку деңгээлде өткөрүшүп жүргөн. Анткени менен октагон чечек кийимиси бүгүн көбүрөөк ийгиликтүү болуп чыгарын. Азыр беттеш башталды. Алгачкы мүнөттөр Хусейн Шайкаев бир аз активдүүрөөк. Анткени менен Канат Келдибековдон биз сөзсүз түрдө чоң ийгиликтерди күтүп калабыз. Айырмасы жок. Бул беттеште кийинки беттештеринде баарында тең. Канат Келдибеков акыркы 20 күн ичинде Дагестандын Махачкала шаарында өзүнүн бул беттешке карай машыгуу окуу жыйынын өткөрдү. Ал жакта жакшы бир тажрыйба алды деген ишенимдебиз. Бирок ал дагы жетишсиз, себеби Хусейн Шайкаев Орусиядагы эң бир мыкты залдардын биринде. Канат Келдибеков 20 күн машыкса, Хусейн Шайкаев дээрлик ал залда, тагыраак Беркут залында көп убакыттан бери машыгып келет. Беркутта кызыгы спортчуларды сборго дагы албайт. Азыр болсо мынакей Хусейн Шайкаев беттештеги алгачкы аракетин ийгиликтүү жыйынтыктап, тейкдаун абалын жасады жана партерде беттешти улантууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми болсо Канат Келдибеков мындай абалда коргонууга дуушар болот. Хусейн Шайкаевдин негизги башкы максаты партер менен бутка туруу. Эми негизинен Хусейн Шайкаев биринчи максаты бул партер экендигин да белгилеп коюшубуз керек. Анткени менен Канат Келдибеков дагы партерде өзүн судагы балыктай эле сезет. Азыр мынакей беттештин башталганына 2,5 мүнөттө убакыт өтүп бара жаткан учур жана Хусейн Шайкаев беттешти өзүнүн үстөмдүгү менен улантуудага карабастан Канат Келдибеков ошол жерде жакшы бир эрөөлүү көрсөтүүгө аракетин жасашы керек. Тагыраагы коргонууда мыкты болуусу абзел. Болбосо Хусейн Шайкаев буга чейинки өткөргөн 6 беттешинин 5-өсүн мөөнөтүнөн мурда утуп алгандыгын белгилеп коюшубуз керек. Болгон 2017-жылы Кыргызстандык Рыскулбек Ибраимов менен өткөргөн беттешинде Хусейн Шайкаев толук 3 раунд беттешкен жайы бар. Калган эрөөлдөрүн баарын тең мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктаган. Азыр акырындап муунтууга аракеттенип жаткандай. Өтө кыйын болууда Канат Келдибековго мындай абалдан качып чыгууга. Биз каалаганбыз Канаттын мындай абалдан суурулуп чыгып кетишин. Бирок күчтүү деш керек. Хусейн Шайкаев албетте мыкты мушкерлердин бири. Аны эч ким тайманбай эле айтса керек, баары тең. Азыр болсо мынакей кайрадан Хусейн Шайкаев партердеги активдүүлүгүн күчөтүп, өз учурунда соккуларды узатууга жетишүүдө. Андан ары Канат Келдибековдун качып кетүү аракети болгон жок жана кыйын абал. Full mount
Дээрлик толук маунтта азыр Канат Келдибеков калды, качып кетиш керек, болбосо беттеш мөөнөтүнөн мурда жыйынтыкты алып калышы дагы мүмкүн. Урматтуу мекендештер, биринчи раунддун бүтөрүнө азыр 1 мүнөт убакыт калган чагы, дагы да болсо Хусейн Шайхаев атаандашы же болбосо Канат Келдибековдун үстүндө өзүнүн активдүүлүгүн улантууда. Өтө кыйын абал. Канаттын накей бутун алып аны башына кошуп Виталий Бигдаш аттуу Чеченстандын Ахмат командасынан чыгып жүргөн орусиялык мушкер бар. Ошол Бигдаш артта калган One FC мелдешинде дал ушинтип атаандашын багынтып алган болчу. Эсиңиздерде болсо азыр Хусейн Шайхаев ушинтип буту менен атаандашынын бутун тартып колу менен абдан кыйын абалды жаратты. Бирок Канат Келдибеков бул жерде жакшы коргонду. Шайхаев жаш эле мушкер, ага карабастан мынакей абдан бир мыкты делинген тажрыйбаны чогулта алгандыгын көрүүдөбүз. Биринчи раунд тилекке каршы ушул беттешти көзөмөл жүргүзүү боюнча Хусейн Шайхаевдин пайдасында калууда. Анткени менен экинчи жана үчүнчү раунд бар. Буюрса Канат Келдибеков эгерде жакшы бир мүмкүнчүлүктү пайда кыла турган болсо, айырмасы жок кандай абалда, бутка туруп абалындабы же партердеби, анда биз үчүн эң бир жакшы, көзгө толумдуу беттештик көрсөтөт деген ишенимибиз чоң. Азыр болсо мына биринчи раунддагы урунттуу учурлар. Хусейн Шайхаев өз учурунда эркин күрөш менен дагы машыккан. Чеченстанда айрыкча эркин күрөш мурда өтө жакшы деңгээлде өнүккөн. Магомед Мусаев, Муслим Евлоев сыяктуу ошол Чеченстандын балбандары Кыргызстандын намысын да талашып жүргөндүгүн жакшы билесиздер. Бир сөз менен айтканда, чечен мушкерлеринде бутка туруп абалына караганда партерге абдан бир жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби алар ошол күрөштү жакшы өздөштүрүшкөн. ACB уюмунун биринчи мелдеши өздөрүнүн тарыхындагы, бирок ACB'нин сериялуу жарыштарын улантып, мынакей 91-чи мелдеш деп аталууда. Кантсе дагы мына дүйнөлүк деңгээлдеги 3-чү уюм, анткени менен бул уюм азырынча көбүрөөк мушкерлердин сапаттуу беттештерине басым жасап, натыйжада өздөрүнө кандайдыр бир деңгээлде көптөгөн көрөрмандарды чогулта албай келүүдө. Көрөрманды чогултуу үчүн бүгүн эмне керек? Бүгүн сөзсүз түрдө көптөгөн көрөрмандар, кызыккан мушкерлер керек жана шоусуз ММА'ди организацияны өнүктүрүү азыр дээрлик мүмкүн эмес. Азыр Канат Келдибеков атаандашынын бутуна кирди, жана жакшы абал бар. Дээрлик өтө ыңгайлуу позицияда Канат, клинч. Бирок Хусейн Шайхаев бул жолу жакшы коргоно алды. Башты чыгарыш керек, ушул жерде башты сыртка чыгарып туруп, андан кийин Канат Келдибеков түрткөндө тейкдаун өтмөк. Бирок тилекке каршы Хусейн Шайхаев азырынча өтө жакшы коргоно алды. Бул жолкусунда анткени менен клинч дагы өз учурунда упай менен саналат, аны да унутпашыбыз керек. Ар бир жакшы аракет, ар бир мыкты аракет сөзсүз түрдө Канат Келдибеков үчүн тек кана пайда алып келет. Азыр Хусейн Шайхаев бутка туруп абалында беттешти көзөмөлдөөдө, анын оң колу менен узаткан 2 соккусу таамай тийгендей. Канат баарын тең көзөмөлдөшү керек. Албетте Канат Келдибеков биз үчүн өтө мыкты мушкер. Былтыркы жылы 4 беттеш өткөрүп, анын 4-өсүндө тең утуп алган. Азыр болсо мынакей 2 мушкер бири-бирине каршы жакшы беттештерди өткөрүүдө, жана бутка кирүүсү Хусейн Шайхаевдики аягына чейин чыккан жок. Ал эми Канат Келдибеков сөзсүз түрдө каршы соккулардан кандайдыр бир упай иштеп табуусу кажет. Кайрадан Хусейн Шайхаев сериялуу соккулар анын аткаруусунда мындай соккулар менен өтө мыкты лоу кик, жана беттешти ушул ыргакта улантыш керек болчу Канат Келдибеков. Эмнегедир атаандашына жакшы бир соккуну узатты дагы, андан кийин күтүп калды. Анткени менен байкасаңыздар, мына экинчи раунд Канат Келдибеков үчүн алда канча жакшы өтүүдө.
өзүнө болгон ишеними дагы артып баратат Тайсондун. Ал эми Хусейн Шайхаев акырындап кайсыр деңгээлде кооптоно баштады десек дагы жарашат. Бирок бул жолу шай кайманат менен чыгып жүргөн Хусейн кайрадан чабуулданын узаткан соккулары буга чейинки аракетинде таамай тийип калды бир-эки жолу. Ага карабастан Канаткелдибеков барын тең өз учурунда көзөмөлдөшү керек. Мындай каталарга жол бербөө зарыл. Жакшы фронт кик, андан кийин жеп соккулар менен Канаткелдибеков алдыга баруунун аракетинде. Бирок кош соккулар абдан маанилүү. Мындай күчтүү мушкелер менен болуп жаткан беттештерде. Биринчи раундтун жыйынтыгы партер абалында соңуна чыккан, барыңыздар жакшы билесиздер. Мынакей раунд дээрлик жарымдан өткөндөн кийин Хусейн Шайхаев бутка кирет. Бул буга чейинки беттештеринен дагы белгилүү болчу бизге. Өтө кыйын абал. Канаткелдибеков аягына чейин турду. Азамат өзү бутка жетсе болот, бирок бул жолу Хусейн Шайхаев чабуулду токтотту дагы. Экинчи ыргактагы жүрүштү баштоонун аракетинде дагы бир таамай соккулар. Эки мушкер тең эч кандай коркпостон бири-биринен тек кана алдыга барууда. Канаткелдибеков эми бир аз ачылып атаандашына карай таамай соккуларды узата баштады. Ушундай аракеттер маанилүү, бирок бутта абайлаш керек болчу. Эми азыр кайрадан клинч. Хусейн Шайхаев Канаткелдибековду мынакей торчого камап алган, андан ары шайдын узаткан соккусу да таамай тийип калды. Тилекке каршы экинчи раундда дагы Хусейн Шайхаев алдаганча таамай көрүнүүдө, бирок Канаткелдибековдун абалы өзгөрдү. Андан ары тейкдаун керек. Азыр биринчи раундда эсиңиздерде болсо Хусейн Шайхаев тейкдаундун натыйжасында партерден контролдоп жеңишке жетишкен. Канаткелдибеков азыр тейкдаун жаратканда балким экинчи раундтагы абалын бир топ жакшыртып алмак. Жада калса тең чыгууда болушу мүмкүн эле. Анткен менен Хусейн өтө жакшы коргонууда. Андан ары акыркы секундаларда болгон сокку алмашуулар. Канаттан биз сокку күтүп калабыз, бирок гонг жаңырды жана мушкерлер эки тарапка кетет. Экинчи бөлүк ошондой абдан бир көптөгөн соккулар менен коштолду. Талашсыз түрдө биринчи раундка караганда экинчи бөлүк өтө жакшы өттү. Мынакей Канаткелдибековдун муштудай лоу кик аткаруусу экинчи раундду кооздоп берди. Андан кийин Хусейн Шайхаев өз учурунда таамай соккуну узатып калууга жетишкендигин жарыятылган тасмада көрүүдөбүз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда 3-чү раунд бар. Хусейн Шайхаев азырынча беттешти менимче көзөмөлдөп жаткандай. Тилекке каршы албетте Грозный анын өзүнүн шаары, күйөрмандар дагы, бул Колизей атындагы спорттук жай дагы баары тең Хусейн Шайхаев үчүн тааныш. Бул жакта ал жергиликтүү кожоюн деп айтсак дагы болот. Бирок Канаткелдибеков анысына карабайт. Канаткелдибековдон эми 3-чү раундда биз жеңиш күтүп калабыз. Балким өнөтүнөн мурда эрөөл жыйынтыкталып калышы дагы мүмкүн. 3-чү бөлүк урматтуу мекендештер, Хусейн Шайхаев жана Канаткелдибековдун ортосундагы беттеш. Канаткелдибеков биринчи раундду толук алдырды. Анда эч суроо жок. Экинчи раундда алдаганча жакшы беттеш өткөрдү. Эми 3-чү раундда балким эрөөлдүн тагдырын чечип коюшу дагы мүмкүн. Баары тең азыр Канаткелдибековдун өзүнүн колунда. Бирок Хусейн Шайхаев абдан бир мыкты чабуулду жасады. Клинч кайрадан бутка кирүү. Экинчи раундда жакшы коргонгон болчу Канаткелдибеков. Бир дагы жолу атаандашын бутуна толук жеткирген эмес. Бул жолу да Азамат Канаткелдибеков, мына байкасаңыздар, Хусейн Шайхаевди толук жеткирген жок. Ал эми гана кыйын абал пайда болуп баштагандай, контроль ушундай абалдардан стартталат. Мынакей Хусейн Шайхаевдин узаткан соккулар таамай тийүүдө, абайлаш керек. Канатка кандай болсо дагы бул тузактан качып чыгуу маанилүү.
муунтуу ыкмасы, 3 бурчтук муунтуу ыкмасы. Бирок өтө ыңгайлуу деп айта албайбыз. Хусейин Шайхаев канат кыйын абалда, анткени менен биздин мекендешибиз дагы жөнөкөй мушкер эмес. Таң калыштуусу бул эки мыкты мушкерди Эсей уюму мынакей өздөрүнүн тарыхында биринчи беттешинде коюуда, себеби биринчи гана мелдеши Ахмат абсолюттук чемпионатынын мына ошол биринчи мелдешинин биринчи беттеши дал ушул кыргызстандык мушкердин катышуусунда өтүүдө. Бул дагы маанилүү. Азыр болсо Хусейин Шайхаев дагы болсо көзөмөлдү улантууда. Абайлаш керек Канат Келдибеков акырындап азыр суурулуп чыгып кетсе абдан жакшы болмок. Тилекке каршы Хусейин Шайхаев абдан мыкты мушкер экендигин ушул жерде бизге көрсөтүүдө. Канат Келдибеков жада калса Торчонун да жардамы менен чыгууга аракеттенди. Айырмасы жок, эмненин жардамы менен чыгат. Канат Келдибеков сөзсүз түрдө азыр артында 6 миллион эл тургандыгын өтө жакшы түшүнөт, андыктан чыгууга аракетин жасады. Бирок дагы да болсо тилекке каршы Хусейин Шайхаев беттешти ушундай өзүнүн үстөмдүгү менен улантууда. Биздин тилегибизге каршы деп айтсак дагы туура болот. Өтө жакшы. Канат Келдибеков мына ударылып, андан ары атаандашынын бутуна кирди. Эми ушул жерден беттештин өңүтүн өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Канат Келдибеков жок, тейкдаунду азырынча жасай элек. Бирок бел эмес бутка түшүрсө жакшы болот беле. Канат Келдибеков жетпей калды. Андан кийин биздин мушкерибизден атаандашынын ошол тыюу салынган жерине дагы сокко узатылып калды көрүнөт. Хусейин Шайхаев мындай жерден, мындай абалдан өтө туура пайдаланат, себеби ал алдыда келүүдө. 2 мүнөт калды беттештин бүтөрүнө. Демек Шайхаев эч кайда качпайт. Ал жай мүнөздө беттешти улантып, азыр эс алып, андан кийин беттешти өз каалагандай көзөмөлдөп коюшу мүмкүн. 2 мүнөт азыр беттеш тагдырын чечет деген ишенимдебиз. Канат Келдибековдон кандайдыр бир укмуштуу, кереметтүү чабуулду күтүп калабыз. Канаттын бүгүнкү беттештеги бутка кирүү аракеттери оңунан чыккан жок. Тескерисинче Хусейин Шайхаев кайрадан жакшы абалга келүүдө. Толук бутуна жете элек. Анткени менен Хусейин Шайхаев дагы болсо беттешти көзөмөлүндө улантууда. Бул сөзсүз түрдө кеч контроль болуп эсептелинет. Барыңыздар жакшы билесиздер. Клинч, партер, бар тең контроль. Ошого байланыштуу Канат Келдибеков жада калса мындай жерлерден да качыш керек. Азыр Хусейин Шайхаев кезектеги тейкдаун. 1 мүнөт убакыт калды. Эсиңиздерде болсо Акшим Бабаев менен болгон беттеште Канат Келдибеков кыска эле убакыттын ичинде жеңишке жетишип кеткен. Бир партер керек болчу бүгүнкү беттеште Канат Келдибековго. Бирок өзү азыр ошондой абалга, кырдаалга түшүп калгандай. Жок. Хусейин Шайхаев бул жолу кайрадан бутун тартып, мынакей Канат Келдибековду өзгөчө бир кайруу ыкмасы менен багынтууга аракеттенүүдө. Бирок бул ыкманы Бигдаш кандай жакшы жасай алат. Шайхаев дагы ошол нерсеге абдан кызыктар экендигин көрдүк. Бартинг Беркут командасынын өкүлдөрү Бигдаш албетте Ахмат командасынан чыгып жүрөт. Негизинен чеченстандык мушкерлер акыркы мезгилдерде өтө өстү. Алардын алды UFC'де чемпиондукка жете элек, антсе дагы мыкты денинген мушкерлердин катарында бар. Зубайрат Хугов, Майырбек Тайсумов, жана башка азыр болсо кайрадан бутка кирүү. Канат Келдибековдун аткаруусунда бир жолу тейкдаун жасап, акыркы секундаларда биз күткөн жеңишти алып келет беле деген дагы үмүтүбүз бар эле. Акыркы соккулар жана гонг жаңырды. Урматтуу бекендештер, беттеш жыйынтыкталды. Өкүнүчкө бул жерден азыр беттеш жыйынтыкталбай жатып биз кайсы бир тарап утту деп чечим чыгарбай туралы. Бирок реалдуу болуш керек. Тилекке каршы Канат Келдибеков бул беттеште калыстардын чечими менен жеңилип калды. Тилекке каршы мындай беттешти
мындай беттешти албетте Канат Келдибеков күткөн, бирок эмне кылсын Канат чындыгында биздин мекенибизде али Беркут сыяктуу күчтүү зал жок. Канат Келдибеков өзү машыгып жүрөт. Канат Келдибековго дагы биз ыраазычылык билдирсек болот. Абдан бир мыкты мушкер. Акыркы 20 күнүн ичинде Дагестанда сбордо болду, бирок ал жетишсиз. 20 күнүн ичинде өтө мыкты деңгээлде машыгууга убакыттар. Демек, Канат Келдибеков жакшы бир командада машыгып, өзүнүн жакшы жагынан өрчтө турган болсо, али жеңиштер алды да, эч өкүнүүнүн кажети жок. Азыр болсо ортодогу ринг анонсер таларсыз түрдө мен реалдуу гана өз оюмду айтуудамын. Хусейн Шайхаевдин фамилиясын атайт жана ал жеңүүчү. Мына ушундай урматтуу мекендештер, Канат Келдибеков Азамат тактыктуу беттешти өткөрдү. Дүйнөнүн 3-чү уюмунда беттеш алып баруу бул кез келген мушкердин колунан келе турган иш эмес. Жана Канаттан кийинки беттештеринде ийгилик күтүп калабыз. Биздин каналга жазылыңыздар, комментарийлерди калтырыңыздар жана досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр.